Кыргызстандын келечегин ойлош керек. Неужели бизде эч ким укпайт, эч кимге кереги жок болобуз бу балдарыбыздан башкага? Бир кичине болсо да бир көңүл буруп койсоңорчу, жардам кылсаңарчы. Пожалуйста. Биз ойногонубуздан кайтканыбыз жок, биздин жумушубуз бүтүп калды. Кыргыз эли мына бардыгы биздин атуулдар, мына бизде Кыргызда Манас чыккан, Манастын каны бар бизде. Ушунча эркектер, ушунча бийликте иштеген любой эле адам, бир Кыргыздан чыккан адамдары баарыңыздардан сураныч, ушул видеолорду таркатыңыздар, бизге жардам бериңиздер. Себеби бул жерде адамдарга өтө кыйын болуп атат. Могу жер өтө суук. Бардык мына Кыргызстандын келечеги ушул жерде бар да, мисалы үчүнчү, могу жаштар бардыгы Кыргызстандын келечеги да турабы. Ушулардын ыраазычылыгын алдына ата-энелерибиз, мындай чоң эжелер, боюнда барлар, жаш балдар, ушулардын ыраазычылыгын ким алгысы келбейт? Ушунча элдин ыраазычылыгы менен ким байыгысы келбейт? Мына жардам бериңиздер. Кимдин колунан келсе, мына шанс сиздерге. Ыраазычылык алуу, мына Аллах Тааланын алдында жүзүңүздөр жарык болот, турабы? Биз мына жерде ушунчалык кыйналып, мынтип отурганыбызга, конечно, билбейм, ким күйөт, ким жардам берет. Биздин видеолорубуз эч жака чыкпай атат, эч жака таркабай атат. Мына кыргыз элибиз канча күндөн бери эч кандай үмүт жок да, эртең ачылабы, бүрсү күн ачылабы коридор бизге, билбейм. Ошондуктан биздин үмүтүбүз соолуп, уже ар ким ыйлап, кээ биркилер температура болуп атышат, ушундай кыйналып атабыз. Сураныч, бизге жардам бериңиздер. Кимдин колунан келсе, мына кыргыз элим, чоңдор дебейин, башка дебейин, бирок ким эле болсо кыргыз элим жардам бериңиздер. Жок дегенде ушул видеолор менен бөлүшүңүздөр. Ушинтип жардам берсеңиздер да болот да, Аллах Таала ыраазычылыгы үчүн ушу элиме, ушу жерде турган балдарга, кыздарга, аталарыбызга, апаларыбызга бардыгына жардам беришиңиздерди өтүнөм. Биздин үнүбүз бийликке жетпей аткандыр. Кыргыз элим, сиздердин үнүңүздөр жетип калар. Жардам бериңиздерчи бизге да. Шарипович, жана депутаттар. Мен эскертип этелем. Сооронбай Шариповичке. Биринчи күндөрү ошол президенттик такка отурганыңда, анан инаугурация бергениңизде эмне деп ант иштиңиз эле? Кана ошол анттын мындай эмеси? Данелге кана? О жерде ушунча деген кыргыздын эл жатат. Бөтөн элде, бөтөн жерде. Ушул элдин жаткан жери могу топурак беле. Көрчү